Салам достор, назарыңызда Даралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча опасный друг деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Эмесе достор, сиздер шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башталышы бир адамдын эртең мененки тамакты даярдап жаткан учурунан башталат. Ал бир идишке тамакты өзгөчө кооздоп салып, анан да дагы бир темир идишке тамак даярдап жатканын көрөбүз. Андан соң ал табакты жерге коюп, итин чакырып, итин тамактандыра баштады. Бирок эң кызыгы, биз ал ит эмес эле иттин терисин жамынган адам экенин түшүнөбүз. Ал эми ага кожоюнундай мамиле кылып жаткан Кристиан өзү даярдаган эртең мененки тамагын жеп жатып эле интернеттен бир кыздын сүрөтүн көрүп калат. Ал кыз Кристианга жагып калгандай болуп, дароо эле таанышууга өттү. Кечинде Кристиан адаттагыдай эле Фрэнк деп аталган итин тамактандырып, андан соң анын тишин да жууп берди. Уктоочу мезгилде болуп, Фрэнк Кристиандын буйругу боюнча төшөктөн түшүп кетти. Кристиан болсо жанагы Сигрид деген кыз менен таанышып, бири-бирине билдирүү жиберип жатышты. Эртеси өзүн иттей алып жүргөн Фрэнк Кристианды ойготуп, экөө адаттагыдай эле эртең мененки тамактарын ичишип, андан соң Кристиан эртең мененки көнүгүүлөрүн жасап машыккандан кийин Фрэнкти бакчага алып чыгып сейилдете баштады. Ал ортодо Кристиан Сигрид менен баарлашканга да жетишип, экөө бүгүн жолукмай да болуп калышты. Аяй көйнөктөрүн кийген Кристиан Фрэнкти үйдө калтырып, үйдү сыртынан бекитип жөнөп кетти. Ал жолугушуу боло турган жерге келип, жанагы жаңы таанышкан Сигрид деген кызды дээрлик жарым саат бою күттү. Акыры чыдамы түгөнүп, ал жерден кетейин деп жатканда, Сигрид келип Кристианды токтотуп, дайыма өзүнүн кечигип кала берерин айтып, андан кечирим сурады. Экөө таанышуусун улантып, бир топко чейин сырдашып, андан соң Кристиан Сигридти үйүнө конокко чакырды. Алар чогуу Кристиандын үйүнө келишип, Кристиандын үйүн көргөн Сигрид таң калып эле туруп калды. Себеби Кристиан эч жерде иштеберин айткан эле. Анда Кристиан бул заңгыраган үй ата-энесинен калган мурас экендигин айтып, Кристиандын ата-энеси дүйнөдөн өтүп кеткендигин түшүнөбүз. Сигрид Кристиандан сен ушул үйдө жалгыз эле жашайсыңбы деп сураганда, Кристиан ооба деп жооп берип, бир гана итим бар деп койду. Анда көбү убакыттан бери өзүнө жигит издеп жүргөн Сигрид төгөрөгү төп келген жигитти бүгүн тапкандай болду окшойт. Ошентип ал күнү Сигрид Кристиандын үйүндө түнөп калат. Эртең менен ойгонгон Сигрид маңдайында турган адам эмес же ит эмес жандыкты көрүп жүрөгү түшүп калды окшойт. Таң калган Сигрид Кристиандан ал жөнүндө сураса, Кристиан ага ал менин итим Фрэнк деп тааныштырып, сен ага адамдыкындай эмес, иттерге кандай мамиле кылсаң ошондой мамиле кыл деп айтат. Анда мындай көрүнүшкө таң калган Сигрид дароо эле үйдөн чуркап чыгып жөнөдү. Кристиан дагы анын артынан чыгып, андан кетпөөсүн өтүнүп, мен сага бүт баардыгын түшүндүрүп берем десе, Сигрид эч нерсени укпай эле Кристиандан шаарга чейин унаасы менен жеткирип коюуну суранат. Үйүнө келген Сигрид курбу кызына баардыгын айтып бере баштайт. Ал курбу кызына бир жигит менен таанышкандыгын айтып, анын аты жөнүн айтса, көрсө курбу кызы Кристианды тааныйт экен. Жана ал Кристиандын атасы учурунда өзүнүн көптөгөн байлыгы менен элдерге таанымал болгондугун айтты. Курбу кызы Сигридке, эгер ал жигит сени сүйүп калган болсо, анда сенин багың ачылат. Анткени ал аябай бай адамдын баласы. Эгер андай болсо, сага окуштун деле кереги жок болуп калат деп айтты. Эскерте кетчү нерсе, Сигрид психология жаатында окуган студент кыз эле. Эми Сигрид курбу кызына айт элек нерсени айтып, Кристиандын албетте төгөрөгү төп келет, бирок таң калыштуу бир нерсеси бар экен. Анын үйүндө иттин терисин жамынган, өзүн иттей алып жүргөн Фрэнк деген адам бар экен. Анан да Кристиан ар дайым ага адамдай эмес, итке кылгандай мамиле кылат экен десе, анда курбу кызы бир оюнду эстеп кетип, дароо эле Сигридке ошол оюн жөнүндө видеону коюп берди. Ал жактагы адамдар болсо бири-бири менен оюн ойношуп, биринчиси иттин кыймыл аракеттерин туурап иттин кызматын аткарса, экинчиси анын кожоюну болот экен. Аны көргөн Сигрид таң калып эле туруп калса, курбу кызы Сигридке кеңешин айтып, балким Кристиан дагы ушундай оюн ойноп жаткандыр, же балким башка дагы бир себептери болушу мүмкүн. Сен андан көрө Кристиан менен мамилеңди уланта бер деп айтты. Бул жөнүндө ойлонуп калган Сигрид кайрадан Кристиан менен байланышып, аны менен мамилесин улантып, анан да жанагы Фрэнк жөнүндө баардык нерселерди билип көрүүнү чечти. Эртеси Сигрид окуу жайдан чыккандан кийин Кристиан менен жолугуп, кайрадан анын үйүнө кетишти. Экөө ал жактан тамактанып отурушуп, Сигрид Кристианга суроо үстүнө суроо узатып, Фрэнкке эмне болгон, ал эмне үчүн иттин кийимин кийип жүрөт десе, Кристиан ага жооп берип, ал эмне үчүн мындай кылаарын мен билбеймин, бирок негедир ал дайыма ушинтип жүрө берет. Эң башында ал эч кимиси жок, жалгыз калган эле. Жана аны мен багып алганмын. Анткени ал дагы так эле мага окшош эле. Мен дагы ата-энемден айрылгандан кийин жалгыз калып, анан да көпчүлүк адамдар менен сүйлөшө бербеймин. Анткени көпчүлүк адамдар менен сүйлөшүү мен үчүн кыйынчылыкты жаратат деп койду. Анда Сигрид Кристиандан мен Фрэнкти жакындан көрсөм болобу деп сураса, Кристиан дароо эле Фрэнкти чакырып, Фрэнк болсо иттин кыймыл аракеттерин көрсөтүп эле Сигридке чукулдай баштады. Бир аздан соң эле Кристиан ордунан тура калып, Фрэнкти кыйкырып кубалап жиберди. Кристиан Сигридтен иттин кылыгы үчүн кечирим сурайм деп айтып, экөө дагы бир топко чейин сүйлөшүп отурушту. Эртеси Кристиан Фрэнкти Сигридтин алдына алып келип, дагы бир жолу кечирим сурашты. Андан соң Кристиан унаасы менен Сигридти окуу жайына жеткирип келди. Кийинки күнү алар дагы жолугушуп,
Кристиан Сигридке эс алуу күндөрүндө шаардан алысыраак барып эс алып келбейлиби деген сунушун айтты. Сигрид ага макул болуп кийимдерин жыйнаштырып, шаардан алыстап токой аралап жүрүп отуруп, Кристиандын дагы бир заңгыраган үйүнө келип калышты. Албетте алар өздөрү менен бирге Фрэнкти да ала келишти. Алар тамактанып отурушканда Кристиан кайра эле бир сунушун айтып, "Жел экөөбүз эс алуу күндөрүбүздү тынчыраак өткөрөбүз. Сен дагы мен дагы телефондорубузду үкөктүн ичине салып коелу. Ошондо телефондор биздин тынчыбызды албайт" десе, мындайды күтпөгөн Сигрид эмне кылаарын билбей эле айласыздан макул болду. Кечинде Сигрид Фрэнкти ойнотконго да жетишип, бир кезде Кристиан ичимдик алып келүү үчүн төмөн жакка түшүп кеткенде, жанагы буга чейин эч эле сүйлөбөгөн Фрэнк Сигридке карап, "Сен бул жерден качып кетишиң керек жана мага да жардам беришиң керек. Экөөбүз бирге бул жерден качышыбыз керек. Бул адам абдан коркунучтуу жана чыныгы келесоо" деп эле кайрадан ордуна туруп калды. Он псих. Надо отсюда выбираться. Срочно. Мындай көрүнүштөн кийин Кристиан кайтып келип, Сигрид болсо эмне кылаарын билбей эле муундары калтырап калды. Ал уйкусу келип жаткандыгын айтып барып уктоого камынды. Таңкамал Сигридтин көздөрү ачык жатканын көрөбүз. Ал акырын төшөгүнөн туруп эле биринчи кабатка түшүп, эшиктин бек экендигин көрүп эле ошол жерлерден ачкычты издей баштады. Дал ошол учурда Кристиан чыгып келип, Сигридтен эмне болгонун сураганда, Сигрид шылтоосун айтып эле таза абага чыгалычы деди. Экөө таза абага чыгып дем алышып, үйгө киргенде Сигридтин жүрөгү айланып куса баштады. Андан соң эртең мененки тамакты ичип жатышып, Сигрид Кристиандан өзүнүн телефонун сурады. Ал шылтоолоп апасынын ооруп жатканын айтып, аны менен сүйлөшүшүм керек десе, Кристиан анын телефонун катып койгон жеринен алып келип берип, бирок Сигрид апасына чалып телефондун дабышын бийик чыгарып, Кристиандын көз алдында сүйлөшүүгө мажбур болуп калды. Бирок Сигридтин мындай амалынан эч кандай пайда чыккан жок. Кристиан кайра эле анын телефонун алып катып койду. Эми Сигрид дагы башка нерсени ойлонуп, мен Фрэнк менен жакындан таанышып, аны менен сейилдеп келейин десе, Кристиан макул болуп эле аларды сейилдөөгө кое берди. Ошол жактан Сигрид Фрэнк менен акырындан сүйлөшүп, ал Фрэнкке ушундан ары эле качып кетпейлиби десе, Фрэнк ага макул болбой, "Биз баары бир эч жакка кача албайбыз. Ал баары бир бизди кармап жана өлтүрөт" деп айтат. Фрэнк Сигридке, "Экөөбүз бул келесоодон кутулуунун бирден бир жолу. Сен жаткан жериңе уштуу нерсени катып коюшуң керек да, ал уктап жаткан кезде күтүүсүз жерден аны сайып өлтүрүшүң керек" деп айтат. Анда Сигрид мындай кыла албастыгын айтып, бирок үйгө келгенде айласыздан бычакты алып жаткан жерине жашырганга аракет кыла баштайт. Дал ошол учурда бөлмөгө Кристиан кирип келип, "Мен төшөктү жаңылап, шейшептерди алмаштырышым керек" деп баштады. Анда Сигрид, "Бул үйдө жумуштун баарын сен эле кылып жатасың. Мага берсең бул жумушту мен деле бүтүрүп коем" деп эптеп атып Кристианды көндүрүп төшөктү жаңылады. Андан соң Сигрид жуунуп жатканда аны Кристиан чакырып калды. Сигрид ага жетип барса, Кристиан каардуу жүзү менен "Бул эмне" деп эле төшөктү көрсөтүп кыйкыра баштады. Сигридтин жүрөгү оозуна тыгылып, эмне дээрин билбей эле туруп калса, Кристиан ошол жерден каткырып жиберип эле көрсө, мунун баары тамаша экен. Ошентип кечки тамакта алар көп деле сүйлөшүшкөн жок. Бир кезде Сигрид өзүн жаман сезип эле эсин жоготуп баштаганда, Кристиан аны төшөккө алып барып жаткырып койду. Бир кезде ойгонгон Сигрид жаздыктын алдына колун салса, ал жакта бычак жок. Ошол кезде ойго жаткан Кристиан дагы ордунан туруп, Сигридти башка бөлмөгө алып келип отургузуп көрсө, Кристиан Сигрид менен Фрэнктин сүйлөшкөндөрүн эч ак эле үн жаздыргыч аппарат менен угуп коюпту. Анан да ал Сигридтин катып койгон бычагы бул жерде экенин көрсөтүп, аны төмөн жактагы Фрэнктин жанына алып барып, Фрэнкти капастан чыгарып, экөөнүн тең жазасын берейин деди окшойт. Анда Фрэнк каршылык көрсөтүп, Кристиандын колун тиштеп алып, убакыттан пайдаланган Сигрид ал жердеги ачкычты алып, үйдүн эшигин ачып эле качып жөнөдү. Бирок калың токой менен качып жүрүп отуруп, акыры кайда бараарын деле билбей адашып калды окшойт. Бир кезде эсине келген Кристиан Сигридтин качып кеткенин көрүп, ачууланып эле Фрэнкти сарайды көзөй сүйрөп жөнөдү. Сарайга алып кирген Фрэнкти ар кандай жолдор менен эле кыйнай баштады. Бир нече кыйноодон кийин Фрэнкти капаска салып, музыканы катуу коюп, кайра эле Фрэнкти андан ары кыйноого өттү. Эч жакка качып кете албастыгын түшүнгөн Сигрид колуна таяк кармап, музыка чыккан жакты көздөй келе жатат. Чукулдап келген соң Кристиан Фрэнкти кыйноого алып жатканын көрүп, дароо эле артынан кирип келип, Кристианды башка чапканга жетишип калды. Эми Сигрид Фрэнкти ал жерден алып кеткенге аракет кыла баштады. Бирок алар кыймылдаган чакта эле Кристиан эсин жыйып, артынан келип Сигридти башкача алып салды. Ошентип канча убакыт өткөнүн ким билет, эртең мененки тамагын жегенден кийин Кристиан тамакка түкүрүп туруп, капастагы иттин кийимин кийген адамга берди. Буйрукту берер замат ал тамакты жей баштады. Андан соң Кристиан сарайга кирип барганда, ал жакта дагы бир иттин кийимин кийген адамдын байланып турганын көрөбүз жана ал Сигрид экенин түшүнөбүз. Кристиан ага иттей мамиле кылып, эгер өзүңдү жакшы алып жүрө турган болсоң, эртеңден баштап үйгө алып кирем деп айтат. Ал эми кийинки көрүнүштө Кристиан кичинекей капасты ачып, эртең мененки тамакты ичүүгө убакыт келди балам деп айтат. Андан аркы үндөрдөн биз капастан кичинекей баланын чыгып жөрмөлөп келе жатканын түшүнөбүз. Пора завтракать, сынок. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.